Бишкек шаарынын мэриясы соңку жылдардан бери Борбор калаага жашыл макамды кайра алып келүүнүн аракетин көздөп келет. Бул үчүн Борбор калаанын айланасына жыл сайын мэрия тарабынан 15 миңдин тегерегинде бак отурулат. Мындан сырткары шаар тургундары дагы ушул Бишкек шаарын жашыл макамына алып келүүгө салымдарын кошсо болот. Ал үчүн Алматы көчөсүнүн менен Медерев көчөсүнүн кесилишинде жашыл базары бар. Бул жерде көчөттөрдүн бардык түрлөрү сатылууда. Борбор калаадагы жашыл базары жыл өткөн сайын кеңейип барат. Мында бактарактын жүздөгөн түрүнүн көчөттөрү ноябрь айынан апрелге чейин сатылат. Канатбек Орозказиев бул базарда 15 жылдан бери көчөттөрдүн түрүн сатып алектенип келет. Айтымында бул жылы былтыркыга салыштырмалуу суроо талап аз. Муну сатуучу акыркы убактардагы экономикалык кырдаалга байланыштырат. Жашылдандыруу болуп аткандан кийин элдин талабы көп. Көп болгону менен элде эме жок, каражат жок да. Спрос мындай аябай көп эмес, жылдага караганда азыраак. Анткени кымбатчылык азыр ошого байланыштуу эме азыраак да. Алуучулар азыраак былтыркыга салыштырмалуу. Жашыл базарынын сатуучулары ар бир көчөттү өзүнүн күнөсканасында өстүрүп, анан сатыкка чыгарат. Көчөттөрдү урук кезинен баштап чоңойтуу оңойго турбайт. Ар бирине кылдат мамиле жасалат. Бул үчүн багбандар бир топ маңдай терин жумшайт. Быйыл ноябрда келгенбиз. Эми ушул где-то апрелдин 10-на чейин барабыз. Анткени апрелдин 10-нан кийин уже апрелде булардын почвалары ачыла баштайт. Почвалар ачылгандан кийин буларды срочно отургуш керек. Болбосо ооруп калат да. Бишкек өзүнүн бактарагы, кооз аллеялары жана тазалыгы менен бир кездерде белгилүү болуп, жашыл шаар деп аталып жүргөн. Кала мэриясы Бишкекти кайра ошол калыбына келтирүү үчүн жыл сайын көзгө алынарлык иштерди жасоодо. Бишкек жашыл чарба ишканасы да быйыл калаанын аймагына 14 миң бактарактын түрүн отургузат. Өзүнүн багы технология нормасы бар. Ошонун негизинде биз иш кылып жатабыз. Бүгүнкү күндө ошо ийне жалбырактуу бактарактар жана хвойнлар ала кышкысын отургузулушу керек. Ошо технология менен ошо январь, февраль, март 2 айдын ичинде ошо 2800 боло отурган болсо, где-то 1800 отургуздук. Бүгүнкү күндө калган ошо 1000 штугун жакын арада отургузабыз. Жанагы айтып кеткен жанагы 7000 жасы жалбырактуу бактарактар болсо, марттын 3-4-нөн баштап, ошо марттын аягына чейин ошо 7000 калган бактарактарды отуруш керек. Бишкек жашыл чарба ишканасынын 27 гектар аянтта атайын питомниги бар. Анда жыл сайын 15 миңдин тегерегинде бактарактын көчөттөрү даярдалып турат. Өзүнүн планда ар бир объектиге план негизинде иш жүрүп атат. Основном бул жерде отургузатылган бактарды айта кете турган болсок, эмен багы, дуб, клен, береза, катальпа, каштан ушул бактар отургузулат. Эми основном бизде азыр шаардын ар бир райондун айылын по ремонту деп коебуз. Ошо кай жерде бактарды кыркып алына турган бактар болсо, ошол райондорго отургузулат. Основном айта кете турган болсок, бул Южный магистралга отургузулат. Ошол жерде чоң объем бар. Андан тышкары Бульвар Эркиндикке, Молодая гвардияга, Жибек жолу, Ахунбаева, Чолпонатинская, Московская, ушундай чоң көчөлөргө жана калган объектилерге отургузулат. Белгилей кетсек, быйыл Борбор калаага тигилүүчү бактарактын 7200 жазы жалбырактуу, 2800 ийне жалбырактуу, дагы 4000 бадал болот. Айдар Тимиралиев, Нурдан Сергеев, Пирамида.